Бүтін жаққа бағынша, эколог эле бир болса кандай дейсиң? Арген Асанов Аида Багышбекованын колун сурады. Блогерлер ортосундагы күтүүсүз кадам талкуу жаратты. Белгилүү кыргыз блогери Арген Асанов өзүнүн туулган күндүк мааракесинде көпчүлүктү таң калтырган окуяга себеп болду. Туулган күн кечесинде ал блогер Аида Багышбекованын колун сурап, эл алдында шакек такты. Жана ошондой эле казак элине кеткенден көрө өзүбүздө кал деген сунушун айткан. Ушул күндү буюрса канча күттүм? Билбейм, негизи көп ойлондум. Аида, можно? Адашпасам экөөбүздүн таанышканыбызга почти 7 жыл калды. Доспуз негизи. Достуктан сүйүүгө айланып кетеби деп өзүм негизи катты коркуп жүргөн болчумун. Ошол чувстволор же ачылып баштады же билбейм, бир аз чоң кыса мен жанаса. Бүтүн жакка багыча экөөбүз эле бир болсо кандай дейсиң? Gelin iki yaşlı ortamda Cemil'e şakap kolu şu gereksiz çağrılarına bir koyalım mesela. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлөө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Бул көрүнүш социалдык тармактарга тарагандан кийин интернет колдонуучуларынын арасында талкуу жаратты. Көпчүлүк экөөнү жарашкан жуп катары көрүп, комментарийлерде бактылуу болгула деген каалоолорду калтырышты. Буга чейин Instagram баракчасында Дико Рай аталышы менен белгилүү болгон казак кызы менен Аргендин ортосундагы мамилеге күбө болгонбуз. Арген ал кызды айылына алып барып, ата-энеси менен тааныштырган. Ал тургай ага жоолук салынган. Экөөнүн ошол учурдагы видеолору азыркыга чейин Instagram'дан өчө элек. Алардын азыркы мамилеси болсо белгисиз бойдон калууда. Эске салсак, Арген буга чейин казак блогери Аружан менен никеде болуп, кийинчерээк экөө ажырашкан. Азыркы учурда Аружан турмушка чыккан. Ал эми Аида Багышбекова дагы мурда Нурдаулет аттуу казак жигитке турмушка чыгып, көп өтпөй эки жолго түшкөн. Учурда Нурдаулет Казакстандын Кослайк реалити шоусуна катышып, жар издөөдө. Эң кызыгы, элдин баары Арген менен Аиданын мамилесин чыныгы сүйүүгө жоруп жаткан учурда Аида өз баракчасында жигити бар экенин жана экөө көптөн бери сүйлөшүп жүрүшкөнүн билдирип, күтүлбөгөн бурулуш жасады. Социалдык тармактарда азыр бул шоу үчүн жасалган кадамбы же чыныгы сезимби деген суроо кызуу талкууланууда. Назарыңыздарды элдик таланттарга бурабыз. Жандуу чыгармаларды угуп, жан дүйнөңүздү эс алдырыңыз. Жана ошондой эле бул элдик талантка өз ой пикириңизди калтырып кетүүнү унутпаңыз. Bulutun taşı bedin yoruluşkan
Bayım tartı bağlıstan Kuparlık der seni Sararım oluvansızdan Sağındım tuğan der seni Sararım oluvansızdan Sağındım tuğan der seni Anadın olsa hazır mı? Kalkınla burcup celsende Kaldaygan sarı kalanda Karlı aç bulup gelsende Kaldaygan sarı kalanda Karlı aç bulup Азаматсыңар сонун музыкалык аткар. Jamalı melek berbedi Jabırkap yürüp dekdetti Karusuz kalan kayıp boşanıp sende